ошо өзүнүн канчалык деңгээлде ошондой таза жүргөнүнө байланыштуу болот. Бирок ошол нерсени күйөөгө тийгенче баягы күйөөсүнө арнап ошону сактап берсе эң туура болуп эсептелет да. Эми бул жерде мындай маселелер да болуп калат. Жакшынакай кыз жолдон чыкпаган немелер келип калат. Байке ушундай болуп, жаман балдарга учурап калган учурлары болот. Изнасилование болуп, же болбосо кичине бир нерсени ичиришип, же дары ичиришип, зордуктап койгон учурлар болуп калат. Кызда эч кандай күнөө жок. Анын кыздыгы алынып калды. Ошондой учурларда медицина жардам берсе болот. Медицина жардам берсе болот. Ал нерсе негизи өзү. Эми эки адамдын келечекте бактылуу болуп кетиши, ал кыздыктан деле эч кандай андан зависить этпейт өзү негизи. Анын барбы жокпу, бизде баягы илгерки караңгы неме менен ошонусу бар экен, жок экен деп, эми ал ошол чөйрөдөгү ошол боюнча сүйлөшүп аткан адамдардын акыл эсинин пасттыгынан болот. Анын бийиктиги эмес, пасттыгы болуп эсептелет. Мындай нерсе эки адамдын ортосунда эле билиш керек. Баягы бизде эми жеңелери билип, анын ал башкага айтып, тигинтип мынтип, ошолор баардык турмушту буза турган нерсе ошол жагы болуп калат да. Өзү негизи баягындай мен айткандай ситуацияга түшүп калса, ошондо тигип берип коюп, анан жакшынакай турмуш жашап кетсе, баягы күйөөсү да кыз экен деп воспринимать этип, жакшы жашап кетиш үчүн кээде ошондой жолго барышы мүмкүн врачтар. Анан кийин баардыгын эле бир бала төрөгөнүнө деле тигип бере берсе, кайра 5-10 жолу тиге берсе, ал уже туура эмес. Туура эместик болот да. Барып эле медиктерди шылдыңдагандай болуп тиктирип алды, кайра кыз мындеп күйөөгө тие берсе, ал болчу эле, ал болбойт да. Сиздерге ушундай маселе менен кайрылгандар бар? Ушундай маселе менен кайрылышат. Анан мен айтам, эми бул боюнча баягы гинекологдор заниматься керек, этишсе керек. Ошолорго кайрыл карындашым, эми аны тиктирип алганда эле ал бактылуу болуп кетпейт. Мүмкүн мен айткандай ситуацияда бактылуу болуп кетиши мүмкүн баягындай. Так андай нерсе болбогондон кийин ич ара сүйлөшүп эле жакшынакай турмуш курса болот. Ал кыздыктан баардыгы жоктугунан көп нерсе зависить этпейт деп ойлойм. Ошол бул вопростор боюнча кайрылышат.